ошол кезде эле мен катуу кыйналгам башында. Учурда жүрөгүңүздүн толук жубайыңыз кетти беле? Мен башка кызга барайын дегем го. Кимге барайын дедиңиз эле? Бир кыз бар болчу, Асем деген кыз бар эле. Анан кыздар менен чоңойгом да. Кыздар менен чоңойгондон кийин назик болуп каласың го. 12-июнда тоюбуз болду. 12-июнда ажыраштык. Ровно 1 жыл деген. Ошол нерсе үчүн үй бүлөңөр 2 жолго түштү да? Билем, мен барбайм Москвага дедим, короче. Ушул жерде калам. Ушул нерсе мен до конца кетем. Мен деген бир сөзүм 10 жыл айттым го дейм. Биз эне мээримден зар болдук да. Менде 2 чоң тандоо болду да. Мектепте жаш окугам. 9 класска чейин даже жыл сайын грамота алчумун. Биринчи башка кызга барайын деген оюңуз болгон экен. Андан кийин Аружанга өзгөрүлүп кетти. Билбейм, өзүм кармай алган эмесмин. Бир шапалак бергем. Саламатсыздарбы, Жылдыз Тайм YouTube каналынын көрөрмандары. Сиздерге кезектеги маегибизди сунуштайбыз. Бүгүнкү төрүбүздүн коногу актер, блогер Арген Асанов. Саламатсызбы, кандайсыз? Саламатчылык, жакшы, өзүңөр. Кандайсыңар? Жакшы. Көрүшүк акырын негизи, Ооба. Сизди Канча болуп кетти? чакыруу оор болду биз үчүн. 2 айдай сизди көндүрдүк окшойт. Атан кечирим сурайм, ушинтип бир аз проблема болуп калды, жумуш болуп кетти дегендей. Мынакей бүгүн келип калдык. Ассаламу алейкум, барыңыздарга салам достор. Мынакей бүгүн Жылдыз Тайм телебөрүсүнө келип калдык. Чакырганыңарга чоң рахмат. Ошо. Акыркы жаңылыктардан дөттү болуп турсуз, машиналуу болуп турсуз. Кут болсун. Рахмат, көрүндүк кана деп. Беребиз. Машинамды көрдүп, потом көрүндүк жок деп. Тамаша. Обан жана Каспий KZ. Жаңы уникалдуу сервис. Эми Мой О аркылуу Каспий KZ'ге телефон номер боюнча акча которсо болот. Көз ачып жумгуча комиссиясыз пайдалуу курс менен. Ошондой эле Мой О аркылуу Каспий QR менен төлө. Оңой жана тез. Ал эми казакстандыктар Каспий KZ аркылуу эл QR менен Кыргызстандан төлөй алышат. Болгону Мой О же Каспий KZ гана керек. Баарына ыңгайлуу, үйдөгүдөй. Мой О Кыргызстандын бардык операторлорунун абоненттери үчүн. Рахмат, жакын эле алдым, бир жум болуп калды окшойт. Ошол алып аз минип келип калдык. Акыркы жаңылыктар деп калдык. Акыркы жаңылыктардан сурасак, кандай жаңылыктар болуп атат? Негизи жаңылык көп. 2025-тин эң аягында бардык проекттерине катарма-катар келип кетти да. Негизи былтыр бир киного тартылгам. Жылдын башында. Жылдын аягында кайра бир сон проект киного тартып атам. Может, өзүңөр чогуу көрөсүңөр. Негизи мен айтпай деген, бирок айтпай эле турайын, өзүң билесиң. Ошол үчүн чачым алдырдым дегенде. Анда эмесе ушул киноңуздар дагы жакшы болуп кетсин деген ишеничтебиз. Мен ойлойм, аябай жакшы проектке тартылып атыптырсыз. Азырынча сыр боло турсун. Балким убактысы келгенде өзүңүздүн өтө чоң проект көрөрмандарыңыз дагы көрөт болуш керек. Арген буга чейинки берген маектериңерди көрүп чыктым. Кыскача экен. Сизди толук ачкан маек жок экен да. Анда эмесе ушул маек сиз тууралуу болот деп мен пландагам. Мен тууралуу. Сиздин ушул басып өткөн жолуңуз, азыркы учурга жеткен жолуңуз тууралуу. Кайсыл жакта төрөлгөнсүз, канчанчы жылы, кандай үй бүлөдө? Ошол балалыгыңыздан баштасак. Негизи көбү билет, көбү билбейс. Өзүм Жалал абадтан болом. Жалал абад областына караштуу Нойкен районунда бир кичинекей Эски Мас деген айылында туулуп өскөм. 2000-жылы 19 октябрда. Мен дагы айтпайын деп коем, уже мен негизи элим баары билет, качан туулганымды же, анткени жыл сайын туулганымды өткөрөм. Өзүмө жагат өткөргөн. Жыл сайын өткөрөм. Ошол Эски Маста туулуп өскөм. Ал жакта толук окууну бүтүргөм. Толук эмес, 9-дан кийин кеткем. 9-дан кийин кетип кайра барып 10-класс кайра окугам. Ошол жактан бүтүрүп, аттестат алып, жогорку окууга тапшырган эмесмин. Сразу элечи кийин тапшыргам. 10-класста ошол бала чагым ошо айылда өткөн. Ага чейин ишенесиңерби, мага бир Жалал абадка баруу бир чоң нерсе болот эле да. Апамдар жанагы барат го, бир базарга барып келейин, тиякпай барып келейин дегенде, мага барыш арман болот болчу. Неге мени апарбайсыңар деген сыяктуучу. Даже ошо эч жакка чыкпаган эле бала болчумун. Анан чоңойгондон кийин ошо өзүм уже каалаган жагыма барып, өнүп, өсүп дегендей. Ошол обычный семьяда төрөлүп өскөм. Жөнөкөй. Атам тракторист болгон. Апам үй кожойку болгон. Атам ошо СССР убагында КамАЗ минип, тракторист минип болуп,
жумуш кылыш экен. Кийин СССР таралгандан кийин жумушсуз калышкан экен эле. Аябай кыйналышкан экен да. Анан биз жак пахта экет го, билесизби? Пахта, жүгөрү эгишет. Ошо пахта менен бизнес курчу. Мен примерно кичине эсимде бар. Бизде москвич бар эле да. Ошо пахтаны ташып жумуш кылат болчу да. Ошо обычный жөнөкөй үй бүлөдө туулуп өскөм. Үй бүлөдө 2 тууганмын. Неме деп атам? Үй бүлөдө 4 тууганмын, 2 кыз, 2 уул. Экөөсүн кайда жок болду? Ошону айтам да. Капыл боло деп. Ошол Сиңдиңиз бар же байкеңиз? Жок, мен өзүм эң кичүүсүмүн. 2 эжем бар, 1 байкем бар. Өзүм эң кичүүсүмүн. Ошо 2 уул, 2 кыз. Бардыгы турмушта, үйлөнгөн, бала чакасы менен бир эле аз мен бойдоп. Биз азыр эмеге жана балалык кезинде бат эле өткөттүк. Мектеп учурду Мектеп келди да. Мектепте кандай окудуңар, кандай бала болдуңуз? Негизи Тентек белеңиз же жоош белеңиз? Негизи башында жоош болчумун, 4-класска чейин. Мектепте жаш окугам, 9-класска чейин даже жыл сайын грамота алчумун. Активист болчумун. Даже эжекелерден барып түзүп алсаңар болот. Өзүм жакшы окучумун. Анан 9-класстан кийин переходный возраст болот го, уже окугум келбей, всё там керек эмес депчи. Балалык кези мектепте жакшы окучумун, 4-класска чейин жоош болгом ии дегенде апамдар бардыгы Москвага кетишкен да, биз чоң энебиздин колунда калганбыз да. Чоң энебиз деген атамдын байкесиндердин колунда калганбыз. Чоң энебиз өтүп кеткен. Ошону чоң эне деп калганбыз да. Айырде 5 кыз болот эле. Мен кыздар менен чоңойгом да. Анан кыздар менен чоңойгондон кийин назик болуп каласың го. Алар ар нерсе кылат болчу, мен жаңагы антип ошолорго эле кошулуп, ушу 4-класска чейин мындай жоош бала болгом. Анан кайра өзүбүздүн үйгө апамдар келген Москвадан, кайра көчүп барганбыз өзүбүздүн үйүбүзгө. Кайра эле өз достору менен жүрүп, байкелерим, инилерим болуп отуруп, кайра мен шок болуп кеткем. Кыздар жаңа кысып койгон да мен, антпе, тигинтпе, окуу мындай кыл депчи. Ошентип ошол бир 10 жашыма чейин жоош болгом, айтканын кылып, послушный бала болчумун да. Анан уже 4-5 класстан кийин всё, менен өткөн тентек болчумун да. Кылбаганды кылып көрдүм окшойт. Айылда даже элементарный эжекелер кийин уже эме болгон, сен деген жаш кезиңде жакшы бала болчуң, эмне өзгөрүп кетасың депчи. Билбейм, ушинтип өзүнчө бир өзгөргүм келип болуш керек эле да. А так ошол. Ошол кездеги Арген эмнени кыялданат эле? Арген кыргызчасы кандай болот? Пилот болгум келчү мен. Учкуч? Учкуч болгум келчү. Асманды карап жатсам, ата ушинтип учуш болгом да десек, сен болбойсуң дейт эле да. Билбейм эмнеге антип айтт экен. Мен ушундай учкуч болгум келет, асманда өзүм негизи ушундай нерсеге кызыгам, жаңа айга учкандарды, ушундай мага жакчу да. Даже бала чагыман эле ушундый кыялданат болчумун, ушу космосто эме учуп барсам кандай болот, айда адам бар экен деген сыяктачы. Ушу асманга учуу деген планым болгон. Бирок ошону жакында эле орундап келдим. Америкага барып, биринчи жолу өзүм жалгыз учуп келдим. Карасаң, жаш кезиндеги планым биякта ишке ашпастан, Америкага барып ишке ашканын карасаң, ушунчалык көрүп алып, өзүм бактылуу болуп аткам. Ошол учкуч болгум келчү. Бирок кийин чоңойгондон кийин кайра ырчы болгум келчү. Бирок кайра ырчылыктар мындай. Меники эмне болчу да, мындай бөлүп мындай бир темпте жаңа кеткен эмесмин да. Всё, мен ошону мен кыялданам, ошого барам деген ой жок болчу. 2 жылдан кийин кайра оюм өзгөрүп кетчү да. Билбейм эмнеге. Анан окууну бүтүп атканда эч нерсе окууга тапшырган эмес. Эмне дегенде эми бизде биринчиден акча жагынан проблема болчу да. Өзүң окуп, өзүң жүрө бер деген нерсе болгон эмес. Иштешиң керек деп Москвага алып кетип калышкан. Меники барып жаңа российский эме бар болчу. Канча жашыңызда кетиптиз ушунда Москвага? 17 жашымда кеттим. Менде российский паспорт бар болчу да. Барып ошакта апам гражданин там Россия и мага да алып беришкен эле да. Ошентип Москвага иштегени жөнөтүргөн. Анан ошол жактан 2-3 жыл иштеп келдим. Уже эме да, пландарым баары өлгөндө көрөчү. Мен ошентип окубай калып кете беремби деп ичимен эле эме калып кеткен, ошентип окубаймбы депчи. Бирок мени бала кезим эми көбү билет да көрөчү. Бизде жаңгак бар го, жаңгак, мисте, ушу талаш термелер кылып акча кылчубуз да. Анан уже
эми бизде үйүбүз эски болгон да, анан ошо апамдар үй салабыз деп мындай анча көңүл бурушпакчы эмес да. Окуш керек. Окуш керек, тигинчиш керек. Эми аларды деле түшүнөм. Эми азыркы учурда биринчи очередте үй го негизи. Үйүң болбосо кыйын го. Ошо үйгө аракет кылып, ошо окуу жагына анча маани берген эмес да. Анан кийин уже бизде бардыгы жакшы болуп атту. 7-класстан кийин уже бардык үй салынды, бардыгы болду. 7-класстан кийин уже менин жашоом өзгөрдү да. Анткени мен 9-класста эч ким алып бербеген iPhone алып берчү мага 35 000 сомго ошол убактачы. 2015-2016 жаңы чыгаткан 5S бар го, iPhone 5S'терден алып берип, эч ким кем калышы эмес ужечи. Эми, конечно, жаш кезде болду, жаңы кыйынчылык, ачарчылык дегенде, по-любому балага эне керек го, биз эне мээримден зар болдук да. Анткени эжем дагы, апам дагы Москвага кеткен да. А бизге по-любому бирөөнүн баласы бирөөгө бала болбойт же апа болбойт дегендей го. Орун билдирбей карашчу, бирок по-любому апамдын орду башка болот эле да. Анан мен өзүм бир аз эмоцияга катты бериле албайм, же айта албайт болчумун. Ошентип бир күнү ооруп калам. Больницага алып барышат, башка жакка алып барышат, көрсөм мен сагыныч деген болот го. Кусо болуп калып турмун да. Анткени эми по-любому өз үйүң өлөң төшөгүм деп коет го. Өзүм үйүмө баргым келчү. Ошентип бир аз кыйналганбыз, короче. 98-жылкы эжем бар. Экөөбүз эле ошо экөөбүз дагы бирге болгонбуз, экөөбүз тең бөлүп салган. Бирөөбүздүн башка байкебиздин үйүнө, бирөөбүздүн башка абабыздын үйүнө. Ошентип бөлүп салган да. Анан өзүм жалгыз. Эми, конечно, туугандарым, бирок какой-то бир жүрөктө эме болот эле да. Эмнеге өзүм бир туугандарым жанымда жок, же атам жок, же апам жок дегендейчи. Ошентип бир аз ойлоп көрсөм, азыр бар го, ой, жанагынтип травма болот, психология, андай деген бизде жок болгон экен. Азырбы? Азыр кандай азырча? Ошол мезгилде эстегенде кандай эстейсиз? Сизге балким кыйын күндөр катары эстейсизби? Жок, бир четинен эми азыр бардыгы жанымда го. Бир четинен ошол эле туура болгон кени дегенде ошол кездеги эркелетип өстүргөн балдарды карайм да. Азыр же ар жактан эмес, же бияктан эмес болуп калып кеткен да. Биз ошентип чоңойткон жакшы эле болуптур. Анткени жашоонун кыйынчылыктары, жашоону кыйынчылыктын дагы, таттуусун дагы бардыгын көрсөттү да. Ошол үчүн мен наоборот, ошол азыркы ой менен караганда наоборот сүйүнөм. Ошол нерсени мындай этаптан өткөнүмөчү. 17 жашка толдуңуз, Москвага бардыңыз. Биринчи Москвага баргандан кийин кандай тосуп алды сизди Москва? Ишенесиңби, кечөөнү бир айтып беремин. Ошол нерсени окуянын кечөөнү бир казак дос балдарыма айтып берсем, ошо киного тартып атпаймынбы? Ошо казак балдар да тартып атты. Казак балдарга айтып берип атсам, май даануу дейт да, короче. Да, ушундай болгон, даже бүт нерсе менен коюп, көрсөтүп, менин архивде бар да. Көрсөтүп берип атсам, ишенбейт да. Сен тазыр жанагынтип кино болуп кетиптир го депчи. Ошол кездеги 17 жашыма барганда, эми бардык эле адам Москваны вау деп ойлогон го. Эми биздин кыргыз мигранттардын көбү эле аякта ойногон барышпайт да. Жумуш иштеген барышат. Мен деле жаш балам, 17 жаштамын, ойлогом, оңой болуш керек. Ой, там Москва, там акчаны там кыйрат табам деп баргам. Баргандан кийин эле башкача болду да. Москва деген эле эмес экен негизичи. Ишо акча деле оңой таппайт. Мен оюмда ошондой болду го. Бизде мисалы айылда эптеп бир жаңгактер, мисеттер акча табасың да. Ал жерде деген как положено, эртең таңкы саат 5-те турасың, жумушка барасың дегенде го. Ишо менин жашым жете элек жумушка албайт. Бирөөнүн паспорту менен кирем жумушка. Ошондо туруп кыйынчылык болгон. Өтө кыйналгам, же орусчам билбейт, же орусчам жок, же өзүм арык, кичинекей бала болчумун да. Анан бир жумушка алып барган, разнорабочий болуп. Бунун иштей албайт, бунун назик, арык бала экен го деген да. Анан бирөөнүн эмеси менен киргем, документи менен киргем. Дегенде менин жашым жете элек да. Анан ошентип бир кыргыз досум бар болчу, ошонун паспорту менен кирип, киргенде мени албай коюшкан. Сен назик, сен жанагынтип иштей албайсың. Кээде кар күрөшүң керек, кээде тигин ташышың керек, оор жүк көтөрүшүң керек. Сен көтөрө албайсың, ты же там пацан же депчи. Жок, мен кыла алам, жасай алам деп алдап отуруп жумушка киргем, короче. Эртең менен таңкы саат 5-те турасың. Ушунда отуруп эле ойлогом, эгер ушундай Москваны мен кыялданып келдим беле,
неге мен келдім дегендей кылчу. И квартирада адам көп, андай да мен жаңа көнгөн эмесмин, айылда кенен жүргөн баламын. Жага көнбөйм. Ошентип отуруп мен, короче, Москвага вообще шок болгом. Азыр мен вообще Москвага баргым келбейт. Эмесе уштурушта акчам бар. Жөн эле көрүп да келгим келбейт, билбейм эмнеге. Детский травма. Ошол мага травма болгон, да. Травмасы Москвада болгон. Да. И анан ошол кезде уже 2018 өттү, 18ге чыктым. Менде эч кандай уже документ менен проблема эмес. Ар кандай жумушта көрдүм. 1 жыл жакшы иштегенден кийин аяктан үй алдык, короче, Москвадан. Ошо общий жана апам, эжем, байкем болуп иштеп, мага үй алып беришкен Москвадан. Бизде ушундай да, биримдик жакшы да, баарыбыз тең общий кылабыз, потом сага деген сыяктуучу. Өчүрөт менде болчу дегенде мен үйдүн эң кенжесимин го. Үйдө негизи мен калышым керек болчу айылда. Бирок мен айттым, айыл мага жагат, бирок мен айылда жашай албайм. Мен жашмын, өсө турган баламын. Мага лучше башкаттан үй алып бергенге жардам бергиле. Мен айылда талашпайм. Мен негизи андай эмесмин, ой, жанагы жер талашып, бир тууган менен урушуп. Андай нерсе жок менде. Ошентип анан чоң байкем, анда биз сага жардам берели. Сен ошол эгер айылда жашабайм деп атсаң, анда биз сага жардам берели деди. Хорошо дедим. Ошентип аяктан үй алдык, жер үй алдык да. Анан ошенткенден кийин карантин болуп кетти. Карантинден кийин жанагы согуш болуп кетти. Ошондо отуруп үйлөрүбүз вообще аяктан уже кеткенге туура келди да. Анткени жашаш бир аз кыйын болуп калды. Канчанчы жылы келдиңиз ушунда? Бул жака 21. 2021. 3 жыл жүрдүм аякта. Блогерлик жолуңуз кантип башталды? Блогерлик жолумбу? Эми бул нерсени эч нерсе айткан эмесмин, билбейм туурабы же туура эмеспи. Негизи мындай болот го. Просто айтып коеюн да. Мен дагы акча бер деп үйдөгүлөр, мисалы, жумуш иштейм го, айын алам да, картам апамда болот. Алып коюшчу. Эми акча калбай калчу. Блогерлик жолго келсек, качан блогерлик жолго? Кандай биринчи видеоңуз эсиңизде? Канчанчы жылы, качан тартканыңыз? Карантинде ошо. Тоже карантинде экен. Бир пранк тарткан болушум керек. Ошол жанымда ага чейин бир дос балдарым видеоруна тартылып берчүмүн. И карантин убагында пранк тартып көрөйүнчү кандай болот деп, жанагы коронавирус деген сыяктуучу пранк тартып көрсөм каттуу кетип калды да. Типа каттуу кетип, уже мени ал жерден камап салат. Сен типа адамдарга эме кылып атасың деп, чочутасың деп. Метронун ичинде талып каласың, короче. Москвадан тартып баштадыңыз, э? Бир 4-5 бала болуп. Анан ал нерсе деле туура эмес. Эми жаш болгом го, айттым, блин, что-то эмне кылып жүрөм өзү депчи. Анан башкача видеолор тартып көрдүм, эч кетпей атты да. Анан ладно, жанагы там значит меники эмес деп, бирок өзүм кайткан жокмун. Таңгы саат 5-те жумушка барам, 8-де чыгам, туруп бир дагы контенттерди ойлонуштуруп тартып көрөйүн дейм. Тартып көрөм, окшошпойт. Окшошот болчу, бирок бир 90 000, 50 000 эле болуп калчу дейм. Азыркыдай миллион мен апам, бардыгы акырындан болот, Москвада деле сразу курулган эмес. Так что делай дедиле да. Апам өтө чоң поддержка берген. 20 жашка чыктыңыз, 20 жашыңызда Бишкекке келип атасыз, э? Бишкекке келгенден кийин эмне жумуш менен? Бишкекке келгенде мен негизи кайра келип, кайра кетем деген план болчу Москвагачы. Правом алдым. Правом алган 2021 келдим да. Келсем уже Кыргызстан кичине бир өнүгүп атканын көрдүк да. Жапаров жаңы эме аткан кез экен, президент болгон кез эле го. Ошентип билбейм, что-то калгым келчү Бишкектечи. Мен Бишкекте жашасам экен, ошентип жүрө беремби, жаштыгым өткөрүп деп TikTok ачтым. TikTok ачып тартып көрсөм эле уже кетип баштады. Эмне тарсам эле кете берет да. Эфирге кирем, 1000 адам, 500 адам отуруп жөн эле. Өзүм айылда жүрдүм да. Ошо айылда эле видеолор тартып бердим. Сен там айылдыкка окшобойсуң го, бир нерсе дей бериши да. Анан ошентип видеолорду тартып отуруп эле уже акча келип баштады TikToктон. Акча таап баштадым. Айына бир 60 000, 70 000 сом таап баштадым. Билем, мен барбайм Москвага дедим, короче. Ошол жерде калам. Ушул нерсе мен до конца кетем. Айына акчаларды чыгарып аттым, даже күн 20 000, 30 000 таапкан күндөрүм болду TikToктон. И ошентип 6 ай TikTok тарттым. Анан кийин ошол акчага давай мен биринчи
өзүм кылган жумуштарымды кылдым, үйдөгүлөргө бердим. И октябрда туулган күнүм болот. Өзүм айтпадым, туулган күнү өткөргөн мага жагат. Туулган күнүмдө Дубайга барам деп 2022 өтүп атпайбы, 2022 өттү. Октябрда Дубайга барам дейм. У нас вылет через Алматы. И дос балдарым, дос кыздарыбыз бар да, типа однокласниктер бар. Дубайга бардык. Бир казак дос болгон бар, ошол азыркы проектте отурат болчу. Ошол кезде жана бир болбой отурат болчу. Ошол тосуп алды, күтүп алды. Анан кайттык. Анан ошол кезде кирип көрбөйсүңбү, бир эле жолу дейт. Айтам, мен жок дейм, короче. Анан кийин мен да деп бербейм, анан кийин там хорошо деп туруп мейлдеп коюмбу. Уже ал бала тек айтып койгон. Мен кыргыз дос болгум келет. Ошону киргизебиз, ушундай деген сыяктычы. Анан кийин уже мага жазып баштады, там келесиңби? Биз айтып койдук го, эркек деген бир сөзүнөн турат го, деп уже мени провокация кылып баштады да. Мен башында жок деп бердим, жок мен тамаша кылып койдум дедим да. Айтсам эле кыргыздар качан сөзүнөн эки кайтчу эле бир нерсе деп уже алдырат. Давай дедим да, кайткандан кийин. Мен башка кызга барайын дегем го. Кимге барайын дедиңиз эле? Бир кыз бар болчу, Асем деген кыз бар эле. Анан Асем деген кызга барып атсам, ал жерде жана үмүткер деп коет да, типа талапкер деген сыяктычы. Үмүткерлердин ушунча бир эмеси болот, ошол жерде отурам. Ошол күнү барам. Анан жай рекламада чыгасың, уборныйга чыгасың, эшикке чыгасың дегенде эле эшикке чыгып баратсам эле Асемди көрүп калатпаймынбы? Ошол кыздычы. Жашынакай кыз болчу. Жашынакай кыз мындай менден чоң көрүнөт экен да. Мен өзүм ал кезде арыгмын деп кой. Анан айттым, мен жок, башка кызга барам, что-то могу мен чоң көрүнүп калат экен дедим. Десем, да бир кыз бар, Аружан деген кыз бар деди. Кайсы дейм. Мен бул кызды жана көргөм дейм. Ал жана үнүн өзгөрткөн видеосу мага чыгып калат. Деп өткөрүп атпаймынбы? Ошол кыз бар дейт. Мен бул кызды жана көргөм дедим. Ошол кыз бар, эгер ушундай болсоң кирип көр дейт. Дагы мен кирип көрөйүн дейм. Ушунун киргенден баштап жашоом өзгөрүп кетти да. Аружанга талапкер болуп бардыңыз. Баргандан кийин кандай болду? Биринчи башка кызга барайын деген оюңуз болгон экен. Андан кийин Аружанга өзгөрүлүп кетти. Да, мисалы ал жерге кандай болду? Мисалы ал жерге эч ким сразу үйлөнөм деп эч ким барбайт да. Көрөйүн, эгерде окшошуп кетсе, дальше там көрөбүз деген сыяктуу. Бир болоюк деп ойлогом, казактар мени бөлөт, четтетет депчи, жок. Ушунчалык жана ыраазы болдум. Ошол жерде ошол убакта алып баруучу болчу, жана Шахмырза деген алып баруучу бала. Өтө ыраазымын, бир кыргыз деп жана бөлбөстөн. Биздин бауырубузсуң го сен, бир жардам керек болсо айт депчи. Ошентип аябай жардам берип, мен эми өмүрү Казакстанга барган эмесмин го мен. Биринчи жолу бардым. Даже казак көргөн эмесмин го, жана кинолордо көргөм. Өмүрү бир жанымда казак менен сүйлөшкөн эмесмин. Биринчи жолу барып атпаймынбы? Ошентип кирдим, аурасы өтө оор болду. Мен антип шоуго, деп эмелерге барып көргөн эмесмин. Ага чейин бир-эки клиптерге тартылчумун. Телефон башка го, мисалы телефондо тартасың, бийлейсиң деген сыяктуу го. Антип адамдар бар сени карап турат, иши ал түз эфир болуп атат. Аябай чоң сүрү болду. Сөзүмдү таппайм, короче. Дегенче бияктан башка камера келет. Эмне карасам бияктан келет дегенде, короче. Блин, я билбейм мен каяка келип калдым. Деп өзүм ошо өкүнүп кеттим. И дегенде адамдын сүрү жаман экен да, тер чыгып кетти го нелерден. И чыгып тааныштым. Анан чыгып эле телефонумду алсам, 56 000 подписчик болуп кетти 2 саатта. Канча подписчик кошулду ушунда? 50 000 ошолдо. 50 000 Почти 55 000 ушундай 50 000 жолу кошулду. 2 саатта 50 000 подписчик кошулду. Анан там сторисимди карасам көп, айтам го, блин, неге депчи дегенде. Ошондо мага катты хейт кеткен. Там сүйлөй албайт экенсиң го, там чулдурап, тоормуз, бирдеке деп эми алар деген эфирге там көнгөн да. Там сүйлөй берет, урушса урушуп кетет, илесе илей берет дегенде. Мен деген бир сөзүмдү 10 жыл айттым го дейм. Просто биякта карасам камера зызт келет да. Мынаяка качам. Биякта карасам бияктан зызт келет, нып качам. Аяктан келет, блин дейм го, короче. Ошондой чоң сүр болду, мен эфирге көнүшө албай. Ошентип Аружан менен тааныштым. Эми азыр, конечно, бактылуу. Эми просто атын эми по-любому айтыш керек го. Ооба, башка өткөн жолуңуз. Да. Азыр бактылуу болсун десең. Анан ошентип биринчи жолугушуу болду.
бир кафеге алып бардым. Ошо ага чейин ал айтчу экен, жанагы кантип эркек балдар менен таанышам, жанагы кантип стейк алып бербейт депчи. Ошону алып берем. Сүйлөшүп отуруп, сразу эле экөөбүздүн сөздөрүбүз келишип кетти. Мен негизи өзүм камерада мындай ал кезде туюк болдум да, а бирок жашоодо андай эмесмин. Көп эле сүйлөйм. Мындай деген сыяктачы. Айтат да, Арген, сен эмесиң го, камерага эмне жана уяла бересиң дейт да. Мен жана үйрөнгөн эмесмин го дейм. Ошентип экөөбүз жолугуштук, таанышып жүрдүк. Сөздөрүбүз келишип баштады. Ошол кезде мен дагы кетем дейм Кыргызстанга. Болду, мен эфирге барбайм. Мындай мага жакпайт экен дейм. Ошо көчөдө көрсөң эле деп тааный берет да. Ал кезде мага башында жакчу эмес. Болот го андай, мен даже үй кийимчен болом, чачым өсүп кеткен, сакалым өсүп кеткен болот. Баарын теп карайт эле да. Сиз ал нерсеге даяр эмес болдуңуз? Даяр эмес болчумун. Анан кийин ошентип айтам, мен ошол жерден алып баруучусуначы, Шах мырза, мен кетем дейм. Ошо эң акыркы эфирим, мен кетем. Кызчы дейт. Кыз деле эфирден чыкса чыгат, эфирден сырткары тааныша беребиз дейм. Арген дейт, эгерде жакшы түшүнүк менен карап, умный болсоң, ушул нерсени до конца алып кетесиң дейт. Неге дейм? Ону кара, бир жерде отургандардын баардыгы 2 жыл отурат, 1 жыл отурат. Кудайым же подписчиктен жок, же башкадан жок, же кыздан жок болуп отурат. Сага Кудайдын өзү өйрөтпайбы? Эгер ушул темпте кармап калсаң, сен көп ийгиликтерге жетесиң дейт да. Мен чын эле, мен эмне тутмап атам? Кудай мага өзү өйрөтөт. Таштоо кармап кал. Буну сага жөн берген жок дейм. Дейт. Анан ойлоном. Үйгө барып, чын эле эмне кылсам экен деп. Кайра ушинтип эфирге барып жүрдүм мен, ошентип ойлонуп, өзүм менен иштеп баштадым. Мисалы блогерминби, давай клипке тартылып баштадым, киного тартылып баштадым, өзүм менен иштедим, жатпадым, кайтпадым до конца дегендейчи. Анан ошол кезде негизи башында ал жерге мисалы сразу эле барып сүйүп барбайт го. Башында аружанын жактырчумун, бирок сүйүү деген ачыл элек болчу. Айттым, мен сени жакшы көрөм, бирок мен башында эфирге хайп үчүн эле жүрдүм 1 ай дейм. Бир аз мен сени жакшы көрүп калдым дедим. Ал сразу да мен чыгарып салат, жана запись басып атат экен. Мен там хайп үчүн келдим дегендерди. Эфирге чыгарып берип салат. Мени хейт болот, сен деген оңбаган кыргыз биздин кызыбызды пайдаландың, тияк-бияк. Ага мен турасын айттым. Ал жерге эч ким сразу жана сүйүп барбайт. Мен башында кызыкчылык үчүн келдим, акырында мен сени жакшы көрүп кеттим. Зато мен сени плюс жакшы көрүп кеттим деген сөз айттым да. Даже ошол кезде өзүм көзүмө жаш алып айткам. Билбейм, сен кайсы жериңди жактырдың, сен мени кайсы жериңди жактырдың. Шок деген сыяктычы. Мен просто өзүм кызыкчылык үчүн менен келгем. Жашымда биякта кино башталды уже. Ошентип аны жакшы көрүп калдым. Ошентип жүрдүк, ошондо акырында той болду. Ошондо канча убакыт ортодо кыз жигит болуп сүйлөштүңүздөр? 7 ай, 6 айбы? 6 ай, 7 ай. 6-7 ай. Негизи элдин алсында кыз жигит болгон өтө оор. Конечно, бул нерсени биз өзүбүз тандап алдык го. Эч ким бирөө барып сен танда деген жок го. Өзүбүз тандадык. Айттым, өзүм тандадым, өзүм чыдайм, баарына макулмун. Элдин астында баарын айтып беришим керек. Эмне кылдың, уруштуңбу? Короче, баарын айтып бериш керек да. Анан эл деле билбейт да, мисалы, ал бир нерсе десе мен чыгып айта албайсың да. Жок, андай эмес дей албайсың да. Ладно, жарайт. Аны түшүнбөй эл. Сен деген ушинтипсиң го, блин, тиран, дегендей депчи. Азырага да жетебиз. Да. И потом мен туруп турам, блин, булар эчтекени белгилеп элек го деген сыяктуу. Ладно, жарайт. Уже жаңа көнүм, уже баарына көнүп калдым уже. 6-7 айдан кийин той болду. Той болду. Кыз затуу Алматыда болдубу? Катта болду? Биринчи эфирде болду. Эфирде болду. Эфирде апамдар барып сөйкө салды. Мисалы, казакча, кыргызча болду. Мисалы, биз өзүбүздүн салтыбызды кылдык, алар өзүнүн салтын кылды. Барып сөйкө салып, алып кеттик. То есть алып кеткен жокпуз, типа сөйкө салып койдук. Жөлү сөйкө салып. Анан 1 айдан кийин өзүнүн үйүндө кыз аты менен кылып алып келдик. Менин туугандарым барды, түнгө өтүп ал дагы той жасады. Ошентип алып кеттик. Жалал абадка келгенден кийин үйдө келин той болду, элге. Мисалы, баарды жаңа келин алган, уже билет да, элдин баары билет. Ошо келин той бердик үйгө. Анан кийин 15 күндөн кийин ЗАГС той бердик.
Тойдон той, тойдон той. Көкөтайдын ашы болуп кетти го короче. И чоң той бердик. Там ЗАГС той бердик. Бүт казактар келди. Сон дүңгүрөт той өткөрдү ошол кезде. Элдин баары көп болду. Да, еще Жалал абадтагы байкелериме ыраазычылык, өтө чоң поддержка беришти. Кудаң мен тосуп берейинчи, тигиң мен өтүрүп берейинчи депчи. Алар мен тааныбайм. Вообще тааныбайм. Просто фанат болгон кишилер. Колунда бар байкелер, эжелер дегендей. Мен айтам, жок, уят го дейм го. Жок, уят эмес. Давайте мен өтүп берейин. Ошол Жалал абадта Монте-Карлонун ээси бар, Замир байке деген эмесин аялы. Ошолар көп мага жардам беришти. Көп жактан келген конокторуңузду мисалы бесплатный отельге жаткырышты. Көп жактан кудаларыбызды тосуп берди. Айтам, блин, ушул адамдарга чындап ыраазымын. Эми билесиз го, биз азыркы убакта кымбатчылык ошол кезде деле кымбат болчу, уже почти 2 жыл болуп атабы. Өтө мен кризис уже көп, мен карыз алгам, карыз алып той жасагам. Үйүндөгүлөрдөн жардам болгон, бирок аз болгон да. Типа өзү айткан, мен өзүм негизи үйлөнүүгө даяр эмес болчумун. Бүт жанагынтип финансовый жактан же моралдык жактан же бүт жактан, финансовый жактан деле өзүм да жаш болчумун. Ошол кезде билбейм эмнегедир үйлөнгүм келчү да. Аружан дагы если алсаң ал, албасаң мен кийин тийбейм дегендей болчу. Хорошо. Айдам, бирок ага да айттым, Аружан мен азыр той кылганга возможность жок. Ушундай дейм, айтат, эч нерсенин кереги деле эмес дейт. Эми по-любому ал деле көйнөк кийип, чоң той болсун каалайт. Ал өзүнүн кыз затысын өзү жасады үйүндө. Мен өзүмдүн биятын тойду өзүм жасадым. Байке менен деле жардам болду. 100 000, 200 000 сом жардам болчу. Калганын өзүм баарын өзүм көтөрдүм. Той болду, тойдун эртеси да болду. Жашоо кандай башталды? Еще мен карызга баттым го короче. Жесткий карызга баттым. Даже үйлөнгөндөн кийин биз 1 жылдан өтүп кеттик го. 8 ай кредит өзүм карыздарымды төлөдүм. Ай сайын төлөйм. Бирок Аружан анага айткан эмесмин. Мисалы кредитке кылдык, өзүм карыз алдым деп, бирок ал примерно билчү. Кичине карыз болуп калганын билчү. Ошентип үйлөндүк, тойдун эртеси болду. Бишкек өз айылда 20 күнгө жакын эле турдук. Мисалы бир демеден көрүп калдым, 3 ай турдум деп, жок, 20 күн ушундай турдук. Андан дагы мисалы мен үй бүлөм эртең сары тур дебейт да. Таң саат 5-те тур дейт. Ал өзү эле экөөбүз контент үчүн таң саат 5-те турдук. Типа видео тартабыз дегендей болуп. Аны эч ким таң саат 5-те тур, шыпыр деген жок. Өзүнө эследи, ушундай экен го, мен турайын деп эле 1 күн турду. Калган күндөр уже саат 8-де, 9-да тураттык. Кадимкидей эле. Кадимкидей эле, анан просто көп байкап калам. Ош Жалал абад таң саат 5-те тургузат экен го, уят депчи, жок. Ал өзү турган, бир жолу жаңы келин бир жолу турган. Ошентип чогуу видео тарттык, таң саат турдум дегендей болуп. Андан кийин только саат 7-те, 8-де туруп аттык. Жанагы эме боюнча той өткөргөндө карызга батып калдым дедиңиз го. Эгер мындай берейинчи, эгер мүмкүнчүлүк жок болсо, той өткөрүш керекпи? Ушундай карызга батып же өткөрбөй деле койгон? Өткөрүш керек. Эгерде экөөтүң бири-бирин жакшы көрсө, сүйсө, даже эмеде деле бар го, хадисте делечи. Көп жана ысырап кошчулуктун да кереги жок. Эгерде кыз сени жакшы көрүп атса, сен аны жакшы көрүп атасыңбы? Жаңы кантип нике кыйып эле, эне сүтүн берип туруп эле жашап ал дейт го көрөчү. Аз менде мисалы той жашасам болот. Бүт бар, шартым бар. Бирок ойлойм, уже чоң кылып тойдун деле кереги жок мага. Самган экөөбүз бактылуу болуп кетсек, эми азыркы мен деле үйлөнүшүм керек го, буюрса эмне жылга план кылып атам. Ушундай план бар, бир чакан гана эле кылам. Мен азыр билбейм го, может бойдок кыз алам, может кимди алам билбейм го. Эгерде мага чоң той керек жаса деген болсо, жасап берем. Если мага койсо, бир чакан гана кылып өзүм досторум менен эле өткөрүп коем. Жашап баштаганда көбүнчөсү ушул экөөңүздөрдү тең карап турган эл аябай көп болду, Ал жакта жакшы сөз айтылды, жаман сөз айтылды. Анан сиз айтып атпайсызбы, мен финансылык жактан да, моралдык жактан да даяр болгон жокмун депчи. Негизи жашагандан кийин кандай болот экен? Кыз жигит болуп жүргөн менен үй бүлө болгондон кийин эмне айырмачылык болду? Өтө айырмачылык бар. Анткени сен кыз жигит болгон кезде экөөң чогуу турбайсың. Мисалы адамды чогуу турсаң билесиң дейт го. Экөөбүзгө тең телефондо болду. Кээде мен Бишкекте болуп калам, ал Алматыда болот, кээде барып турам, эфирде болуп атты.
мисалы биздики күндө жолугушуу болбойт эле да. Өтө чоң айырма бар, анткени үйлөнгөн кезде всегда жаныңда болот. Бүт анын проблемасы сенин проблемаң. Еще мисалы меники дагы тойдон кийин чыкты да, характеримчи. Ага чейин билбейм, может чогуу жашабаганга антип билдирген эмесмин. Аныкы дагы тойдон кийин чыкты. Мисалы түшүнбөстүк болгон характерлерчи. Кыз жигит убагында көрсөтпөйсүң го. Может биз экөөбүз аз сүйлөшкөнгө антип толуктай тааныган эмеспиз да. Еще биринчиден бул элдин буусу менен болуп кетти да. Жарашасың, алып кет кызды, ыйлатпай, тигиндей деп. Мисалы адам ошол сөзгө багып кетет да. И ойлондум, короче. Чын эле биз элдин буусу менен кетип калдык ошо деп ойлоп калдым да. Анан жана сиз карызга батып калганда да стресс болдуңузбу же? Да, ойлоносуң. Ошол дагы нерсе балким Айтат да түндөчү эмне да ойлоно бересиң депчи. Блин, мындай карасаң менде же бир чакан бизнесим жок, же машинам жок. Только такси менен жүрүп атык да. Только рекламадан келет, болду. Анан мисалы бизде экөөбүз тең чогуу бирдей табабыз. Акчаны көп табабыз, ордун таппай калчубуз. Экөөбүздө мындай болгон эмес да. Давайте экөөбүз биригебиз, много беребиз деп эле. Ал меники, анан кийин меники деген сыяктуу болот го мисалы. Анан конечно, ал мисалы ал кыз болгондон кийин, конечно, өзүнүкүн өзү билет. Меники орто эсеп болуш керек да. Бирок мен дагы ошо карызга берип, башка келип, акчам аз калып калчу да. Анан дагы урушат, сен акчаң эч нерсеге там жетпей атат деген сыяктуу. Эмнеге сурап атам, анткени силер үйлөнгөндөн кийин тарын ичтар көп болду да, э? Аябай көп болду. Билбейм. Үйлөнгөндөн кийин бир жыл аябай таттуу убакыт болот да, силерде уруш талаш көп болот, түшүнбөстүк болот. Конечно, биринчиден бул бизде улут маселеси болот ба? Мен өзүм Жалал-Абадтанмын, вообще башкача традиция дегенде. Алда даяр эмес болгон демек. Да, ал дагы жаш болду, мен дагы жаш болдум. Тем более ал шаардын кызы го, шаардык кыз го. Даже башкача да, шаардык кыз, мен өзүм айылдык баламын. Анын оюн мен түшүнбөйм, меникин ал түшүнбөйт дегендей. Ошол нерсени биз кыз жигит болуп же чечип алган эмес экенбиз да. Биз тупо эле мындай, всё, алам, тем, ал мен аласың дейт. Анан мен өзүм жакшы көрө алам. Көбүнөн жабылып калам. Сизди бирок көп хейткет же, арген азыраак жакшы көрбөйт, ал сени кыз жакшы көрөт го, алып качпайсың, теңдейсиңби деп. Үйлөнгөндөн кийин дейм да. Кийин деле сени жакшы көрбөйт деген сөз. Неме болду Көп го? айтылчу го. Мен просто жанагы ал видеого тартып көп айтпайм да, энди жармашып, өп деген. Мен ал нерседен сиз айтпадым, жанагы тартынчумун. Бирөө ачык сүйсө, бирөө жабык. Бирок ал өзү билет эле да. Мен чындап мисалы жаман көргөн киши менен чогуу жатпайсың, чогуу албайсың, аял кылып дегендей. Жакшы көрдүм, аябай катты жакшы көрдүм. Эгерде мен жакшы көрбөсөм, мен жашоомду мынтип каша кылбайт элем да. Всё, мен алам, меники, ал да тем, мен сеникимин деген сыяктуу. И үйлөнгөндөн кийин билбейм, чын бар айта берчү. Элдин балдары бир жыл наоборот сонун таттуу жашайт, силер экөөң эмне болуп атасың депчи. Билбейм, өзүм да таң калам, же мен туура эмес кылдымбы, же ал туура эмес кылды, ушуну эч али күнгө чейин өзүм башым жетпейт. Мындай карасак, андай деле чоң уруш эмес. Ошо ойлойм го дейм, жаш болушут, там экөөбүз тең тотоо эле кезибизде үйлөнүппүз да. Еще биз өзүбүзчө турдук го. Кой деген кожо жок. Ал билгенин кылат, мен билгенимди кылам дегендей. Ошон үчүн чогуу канча убакыт турдуңуздар? 20? Менби? Аржан менби? Ровно бир жыл. Ишенесиңби? 12-июнда тоюбуз болду, 12-июнда ажыраштык. Ровно бир жыл дегенде. Көп айтты, сизде там договор болду депчи. Прикинь. Демек, бул тагдыр. Анан мага бая күнү Аружандан бир видео чыгарды го. Көз тийүү, анан жеңгирүү деген сыяктуучу. Анан менде ошол нерсе болду да. Демек, ошондой нерсе бар боло турган болсо, балким ошондой нерсе дагы роль ойноп кетти депчи. Негизи мен дагы өзүм айылда өскөнүм менен ишенбейт болчумун нерселергечи. Үйлөнгөндөн кийин экөөбүз тең ооруп калабыз. Бири-бирибизди көрсөк уруша берчүбүз да. Бир 2 айдан кийин го дейм. Аржан жүр бар окунайлы дейм. Айтат, там ишенбейм. Болду го дейм салдырабы? Да, там ишенбейм нерселерге дейт. Айтам го, мен эле ишенбейм.
бул нерсе бар нерсе деп апам келет. Экөөң окутпасаң болбойт, өтө өзгөрүп кетасың, окутайын дейт. Аружан көнбөйт. Мен бар окунуп жүрөм. Анда бир жолу апардык, бирок анча маани берген жок, там ишенбейм деген сыяктуу. Мен ишенгем. Мен даже ошо Аружан видеосун мен деле көрдүм, көбү там жиберди, там сен кылдың деген сыяктуу. Менден деле андан да хуже болгом. Окунган кезде просто мен видео камераны тартып чыгарган жокмун. Эми билбейм, может мен өзүм жеке оюм, ал нерсе туура эмес деп ойлойм. Өзүм жеке оюм. Эми ар ким өзү билет го. Ошол нерсени тартып, чыгарып туура эмес деп ойлойм. Сиз дагы ошондой. Менде да болгон. Мен бирок 4 ай окунуп жүрдүм. Көп убакыт. 4 ай окунуп жүрдүм. Ажырашкандан кийинби? Ажырашкандан кийин окунуп жүрдүм. Ага чейин окунуп жүрдүк, бирок мен дагы ишенбей барбачумун. Коюнчу апа депчи. Бир-эки жолу барчубуз, бирок ажырашкандан кийин уже ооруп жатып калгам. Анан окунуп жүрдүм, 4 ай жүрдүм. Жаман кыйналдым. Бирок билдирбейсиң го элгечи, там күлүп чыгасың, тияка барасың, бияка барасың. Ошентип мен эле катты кыйналдым, 4 ай кыйналдым. Азыр Кудайга шүгүр жакшы, өзүмө өзүм дем салып, өз-өзүмө окунуп дегенде жүрөм. Жакшы азыр. Бул кандай болсо да тагдыр, демек. Да, эч кандай бир. Мисалы, мага мындай жакпайт, жашоосунан налып, анда болсо билбейм, өтө жаман көрөм, кайгырган жаман көрөм мен. Ажырашкандан кийинчи силерге хайп эме, хейт кетти го. Не эстерин хайп болот да? Хайптагы экөөсүнөн кетти го. Жубайыңар мага кол көтөрдү деп видео киргизди. Анан кийин элдин баары силерди жаман көрдү. Алардын катарында мен деле бар болчумун. Эмне үчүн аял кишиге кол көтөрөт депчи. Анан ошол учурда силер өз чындыгың бар, бирок жөн эле унчукпай эле коюңар. Айткан эмесмин да. Ошол нерсени балким убакыты келгендир же жөн эле түшүндүрүү катары айта кетесиңер. Негизи кандай болду эле, анан ошол нерсе үчүн үй бүлөңөр 2 жолго түштү да. Анан кийин ошол нерсе жооп берсеңиз, анан кайра экинчи суроо бар. Да. Негизи бунун 10% эле чын болот. Мисалы, айткандары, кылгандары. Мен өзүм да айткам, биз эме болдук го, авария болдук го. До авария биз экөө урушуп жүргөнбүз. Ошо мен жаңы үйлөнгөндөн кийин ооруп калдык деп айдык бе. Экөөбүз уруша кеткенбиз. Мен эшикке чыгайын десем, ал артыман барат. Сөзүм угасың деп. Жок деп атканда, артыман тартканда өзүм да айткам, бир шапалак бергем депчи. Бирок антип ооруп, тиги мен өзүм нези айтпадымбы, кыз балдар менен чоңойгом деп. Кыз баланы оор деп эч ким тарбиялаган эмес, өзүм да каршымын. Просто ал нерсени айткым келет. Ошол системе, ошол нерсе башкача болгондо, башкача там сөздөр айтылган. Билбейм, өзүм кармай алган эмесмин. Бир шапалак бергем. Бирок ал жаңы үйлөнгөндөн кийин 1-2 ай ушундай болуп калышат. Өзү бирок кечирим сураган. Ушул нерсени өзүм айтып алдым. Артыңан да барбашым, мен өзүм ушу укпай эле эшикке чыгып бараткам. Артыман барып алганда, Аружан, мен, пожалуйста, кет. Өзүң билесиң, ооруп атам. Там керек эмес, там эч нерсе сөздөйм. Башкача нерселерди айтылган. Өтө жаман, ал просто азыр айтып, бирөөлөр жаман көрүп калышын каалабайм. Ошого бир шапалак бергем, моюндайм. Бул жана үтүк менен басты, урду дегендердин баардыгы калп. Эгерде ошол нерсе чын болсо, бетинде бир тырык болуш керек эле, башка болуш керек болчу. Билбейм, ал теманы негизи каяктан айтты дейм да, үтүк менен басты депчи. Биз негизи экөөбүз жарашабыз. Мен неге билесиң Москваны жаман көрөм? Биз Москвада урушуп кеткенбиз. Биз бир проект менен Москвага барабыз. Май, июнда башында. Жана мен кийгенге көйнөк жок болду деген сыяктуу маектер берип турган ошондой. Майда ошонун туулган күнү болот. Негизи уруштун баары туулган күндө башталат. Бүт өзүнүн коноктору бар. Айтам го, ошол кезде өзүнүн достору көргөн. Эми азыр эме беле коеюн. Ошол келген коноктор азыр Аружан менен катташпайт. Даже мен туулган күнүмө келишет. Алар көргөн уруштун башы кандай болгон, эмне болгон деген сыяктуу. Мен деле бир там жин эмесмин да, бир өзүм конокторду чакырып алып, алардын көзүнчө жаңы урушканчы. Айтам, наоборот, тихо, потом урушабыз. Урушканда да кийин урушабыз, жетишебиз. Могу коноктордун көзүнчө керек эмес. Дейм. Болбойт. Бирок ал кезде бирок мындай катты ооруп өттүм, бирок кайра өзү эртеси күнү дагы кечирим сураган. Мен кече туура эмес кылдым. Мен да кечирим сурадым, экөөбүз тең.
ошондой мен сага айтам го дайым элдин көзүнчө урушкан вообще бул туура эмес нерсе. Эгер урушкуң келсе давай мен күндө эле жаныңдамын, кээде эле урушуп жетише беребиз. Ошентип уруштун башы ошоктон башталат. Потом бизди Москвага чакырат июндун башында, барабыз проект менен. Жанында подружка бар да. Өзгөрөт да. Мен ага өз Москвада болгом го. Мен Москваны билем деп Москвада арендага машина алам. Чүлө барып кыдыртам депчи. Чыкпайт. Мен барбайм дейт. Неге? Тигилер барбайт экен дейт. Мен сен үчүн келдим го, сен үчүн алып келип атам го. Давай жүр. Москваны мен сага каерде иштегем, эмне болгонун баарын көрсөтөм дейт. Десем ал жанында подружкалар менен башкага кетип калат. Аржон алар бойдок кыздар. Мен сенин күйөөңмүн. Мен сага бир запрет берген жерим жок. Просто мага деле айтып кетсең болот. Алар бойдок алар жаман деген жок. Бойдок кыздар өзүнүн каалаганын билет да. Алар да уруштун. Даже айтып бергем. Алар да уруштун. Мен силерге жанагынтип кошулбай дебейм. Пропунун башына мен бармын, эри бар. Антип муну бузбагыла. Барасың өзүң бара бер. Дейм. Ошол жерден урушуп андан мен талагымды бер дейт. Талагымды бер дейт. Хорошо. Ал жерде мынтип урушкан эмес да, катты урушканбыз да, короче. Ада бер талагымды деген сыяктуу. Талагым бер эмес, бер деген сыяктуучу. Мен деле эмемдин күчү менен айтып берем. Хорошо, талак деген сыяктуу. Ошол кезде барго мен болот го, мен мурда айтып берсе, там жомок дейт элем да, башкача болот экенсин, уже ойлонуп эле. Ал Казакстанга кетти ыйлап, мен Кыргызстанга келдим. Анан ошентип аяктан гүл жиберем Казакстанга. Биз экөөбүз тең жашпыз го уже. Анан тайнес айтат, бүгүн Кордайга кетип тосуп ал дейт. Хорошо деп гүлүм менен кайра тосуп алам, Кордайга келет. Тосуп алып, жапжашынакай эле тосуп алам. Ал деле унчукпайт, мен деле унчукпайм. Анан айтам, бизде азыр талак айтылып кетти го. Там экөөбүз барбы же жокпу, кандай болот экен дейм. Десем, эмне эле антип айтып атасың, бирдеке дейт. Чын го, может барып көрүнүш керек, бир нерсе кылыш керек. Мен сага талак айтып алдым, кандай болот экен дейм. Дагы өзгөрүп баштайт да, короче. Подружкаларына чалып, мен сөзүм укпай. Аржан сен эле мынтип унчукпайчы. Чё с тобой, баары нормально? Эмне болуп атат? Десем, мен сага талак берип салдым, биз азыр эрде катын эмес деп айттым го дейт. Мен ошол нерсени чечели деп айттым сага. Десем, эшикке чыгып кетмин деп бир проект башталган, ошол жака кетем. Ошол талак немесин чечебиз. Чоң жана жүрөк гүл болот го. Ошондой алып келгем, эң артыначы. Ошо менен болду, бастабастабан өзүм да уже жам болуп кеттим, жанагынтип жадап кеттим уже, урушуп жараша берипчи. Азыр барам да, всё, эркек катары барып, көңүлүн алам да, молдого барып талак темасын чечебиз деп барам. Проектим бүттү, жана гүл алып, ал чоң гүл болчу да, досум көтөрүштү. Досум үйүнө алып барып атсам эле, Аржан чыгат. Акыркы алып келген алтындарымды эмне урдап алдың дейт мага. В смысле урдап алдың? Мен буга чейин бир буюмдарың жок эле. Жок, сепочкам да жок, сөйкөлөрүм жок, шакектерим жок. Эмне өзүң алып берип алып, өзүң урдап койдуң го дейт. Урушуп кетсе алып коесуң дейт. Билбейм, мен мисалы өзүм дайыма айтып келем. Алып берген нерсеми никогда мен алып бердим го деп никогда айткан эмесмин. Негизи бир эле эмес, бардык кишилергечи. Өзүм ушунчалык жаман көрөм. Бир нерсе кылдым, айтпаш керек го. Өзүң алып берген алтындарың эмне там кайра алып алдыңбы дейт. Жаман жиним чыкты барбы. Айдап баратам машинаны, көзүм туман басты. Машина алгам да ужечи. Көзүм туман баскан. Барам, эшиктин оозунда гүлдү ыргытам го, тупойм, бирөөгө берип салбайм да. Ыргытам, жана гүл алам да жогору чыгам. Үйгө чыксам, алтындарын таптыр. Чотам. Таптым дейт да. Мен качан бир буюм урдадым беле? Ошол нерсе мага өтүп кетти, короче. Качан мен сенин буюмдарың урдадым беле? Айтчы. Эгер бир үйдөн бир буюм жоголсо, акчаң жоголсо, айтчы мага. Дейм го, короче. Просто мен жаман жиним келди, короче. Мисалы өзүм аялым, ушинтип мен жаңа уруулукка чыгарып атсачы. Мен эң жаман көргөнүм бул уруулук нерсе. Көбүрөөк ажырашуу инициативасы кимден болду, ал жактан же силерденби? Негизи бардык нерсе негизи
айтат ку экөөң болду го деп, бирок баардык нерсе эркектен зависит го дейм. Мисалы ошентип ургулганда экөөбүз келип кырып алабыз, короче. Анда мен жаңа урган видеоңду чыгарам дейт. Чыгара бер дейм, сен качан урдун? Сен менин башында ургансың го. Тияк бияк деп эски нерселерди козуп кетти, короче. Ал көрсө, билбейм аны кантип жасаган, бирок ошончолук көгөргөнүн билбейм. Бир шапалак бергенде бетин мынтип көгөргөн экен эле да. Аны сен мен ал эме алып атканда жанагы көгөргөн жок болчу да. Кийин эле эшикке чыгып кетти, чыгарып баштады, ал урат, мен корком. Чоң жашагандан корком, бычак менен келет, үтүк басты. Бирди билбейм, короче. Блин, ойлоном го, короче. Уже апам туулган күнү. Ошол күнү, эртеси күнү. Эртең апам туулган күнү. Пожалуйста, туулган күнүнө подарка жасап эле койчу. Еще ошондо эми 55-ке ушундай эме болчу да. Апам туулган күнүндө өлдү, короче. Бүт чыгарып салат. Страшно, хейт кетет. Анан кийин айтмага мен жалдырадым. Пожалуйста, чыгарбачы. Бекер экөөбүз уят болобуз, может экөөбүз жашап кетебиз. Аржан, мен сага дагы айтам, эгер ушул нерсени азыр мен жаныма келип өчүрбөсөң, адам дагы көрөлүк. Бир саат ушундай болду да. Кийин экөөбүз чогуу жашай албайбыз, мен сени вообще жаман корком дедим. Мен жаңа ошончалык тиран адам көрөсүңбү? Чоң жаныңда чогуу эле жаттым. Экөөбүздүн кандай башынан өттү, акчасы жок күндөр өттү, акчасы бар кез өттү, авария болдук, өлүмдөн бир калдык. Ошол нерсени сен баардыгын ушинтесиңби? Да, может, мен сени сен көзүнчө тиран чыгам, анда неге мага тийдиң дедим. Ошо биле жаңа сурай берейинчи, неге мага тийдиң эгер ишенбесең дедим. Мен сени просто мен бир жаман кылып көрсөттү, ошо мага обидно болду да. Кийин мага кечирим сурап келген. Жарашабы деп. Мен отказ бердим. Мынтип эч ким айткан эмесмин, чын ошондой болгон. Үйүмө чейин барган. Балаңызга айтыңыз, мен туура эмес кылып алыпмын деп. Мен просто бардык нерсени мен даже өзүнө да айткам. Мен сени бирөө жамандаса, мен ал кишини жөн койбойм дегем да. Сен мен жамандатсаң уже бүт элге чыгарып салдың, жаман кылып чыгарып салдың дедим. Экөөбүз майли жашайлы, жашабайлы, сен мен даже кийинки будущийме зыянын тийгизасың дедим. Ошол мага бар болду да. Эгерде да, может, кээ бир кечиришип жашай берет, бирок антип мен жашай албайм. Мисалы, менин койнумдагы аялым ошентип мени элге жамандагандан кийин мен жашай албайт болчумун. Мен мисалы кээ бир ар кимдин ар кандай го. Мисалы мен жашай албайт элем. Кантип жашайсың, уже мен бүт жака уже кылбаганды кылгызып салды. Да, мен өзүм айтам го, ошо бир шапалак бергеним чын. Бирок анчалык төп посту уруп корком, бычак менен мени саям деди, үтүк басты. Это ложь. Мен кантип бирөөнүн кызын алып бетин үтүк басайын. Просто ал нерсе ошол урган кез эми башкача нерсе болгондо бир шапалак берген. Өтө бир нерселер айтылган. Анда даже айтсам жаман көрүп калбасын аржанды. Ошо? Ошентип эки жакка кеттиңиздер. Андан кийин дагы жарашып көрөлү дедик. Мен Кытайга барам да, ал да Кытайда экен эле. Мен негизи жарашайын деген план жок болчу. Чыныбыз да. Кытайга барам. Анын подружкалары бар. Айтат, күнү-түнү ыйлап атат, келбесең болбойт дейт. Мен ага чейин анын астынан кинода, короче, басып алдыман чыгып калат. Привет, как дела? Все хорошо, деди. Ыйлаган кетет. Ошол боюнча үйүнөн чыкпай бир күн ыйлап жатыптыр да. Подружкасы чыгат, блогер кыз болчу. Арген мындай брат дейт да, короче, алчы. Эркекче жүргөн кыз болчу, Арай деген кыз бар болчу. Женбаева деген. Арген брат бармасаң болбойт дейт. Неге? Вообще аны ыйлап койбой атат. Сен барып бир жарашпасаң барып алдап койчу дейт. Кыз го дейт. Сени көрүп кечке ыйлап атат дейт да. Барып айтам, Аржан, эмне ыйлап атасың? Баары нормально. Мен сени жаман көргөн жерим жок, баары нормально. Уже мен кой бердим дедим да. Ал нерсени кой бердим, сени жаман көрбөй элем, баардыгы нормально. Десем эле, давай жарашалы дейт. Эде тоже бир жарашып көрөлү дедик, бирок дагы баштады бир ал деди, тигин деди дегендей кылып. Экөөбүз дагы урушабыз. Дагы уруш баштайбыз. Айтам го, мага уруш керек дейм го. Уже мен жадап кеттим да, короче, уруш берип.
айтам ғой, вот видишь, мен саңа эр болып жаратпаймын, сен маған қатын болып жаратпайсың, лучше керек емес дедім да. Десем эле жығылып түштү тизелери, мындай. Мен анан качтым да, короче, качып кеттим, ал жүгүрүп атып, жана дөң болчу да, буту менен жыгылып түшөт, эми эки тизеси көк болуп, жанагы тийгенде жанагы көгөл болуп калат го. И апасына чалып, арген дагы урду дептир да, короче. Апасы жаман жазды го, ылайым балалуу болбой кал, кыздуу болбой кал, сен менин кызымды дагы урупсуң, көк бала кылыпсың деп. Айтам ғой, мен урупмун да деп. Ошол жерде камера бар болчу экен. Барып Кытайга кайтып, запись жаздырып алдым. Менин кызым эчким жок, мына өзү чыгылды. Ушуну азыр эгерде бир нерсе болсо, мен просто өзүмө уже эме болуп калдым да, жанагы коркуп калдым да. Дагы ушинтип айтып береби депчи. Факт кылып видеону даярдап койдум. Эч жака чыгарба, арген дейт апасы. Чыгарбайм мен дедим, антип. Өзүм эмне болсам өзүм аялым го, чыгарбайм мен эч жака. Просто ал кезде экөөбүз тең бир аз спирттик ичим ичип алган болчук. Ошого өтө бир жаман нерселер болгон. Ал нерсени чыгарган өзүмө да уят болот эле да. Ошонткенден кийин вообще уже көңүл калып калды. Уже мен эми жарашайын деген план бар болчу. Дагы алдап баштайт, орду депчи. Айтам ғой, неге просто эмне кереги бар дейм да. Ладно, подружкаңа айт, башкаңа айт. Эмнеге апаңа айтасың дейм да, деп айтам. Ошентип дагы эме болобуз. Ошондойдон уже болду, ал уже өзү ошол кезде эле жигит тапты. Мен аны деле кийин билдим, жигит тапты. Мен жүрдүм, кийин дагы жолугуп калып аттык. Ал жигиттеги алдыман чыгып калып атты дегендей. Уже кой берип баштадым. Потом тайнес өтүп кетет. Дагы барып, просто мен тайнеси аябай жаш көрүп болчу да. Эгер экөөң ажырашсаңар, мен күйөөм менен да ажырашам деди эле да. Байкушчу. Жаткан жери жайлуу болсун, аябай адамды жакшы көрөм. Биз үчүн өтө до конца турду. Бул жакшы аял болуп берет. Жакшы сен эме болуп бересиң, күйөө болуп бересиң. Экөөң жарашкыла, мен силерге ишенем депчи. Өтүп кетти байкуш. Ошентип батага барып, бата кылып, Куран окуп, ошол кезде точкасын койдук. Мен жигитим бар деди. Бирок менде эки ой болду да, короче. Ал дагы мен жарашалы деп мага айтып атты. Мен дагы уже жарашайм деп аттым, короче. Билбейм, по-любому канча жерден чыгарса деле жүрөгүм ошо болуп атты да. Эч бир кыз менен сүйлөшө албай аттым. Анын жигити бар болсо деле уже мен жарашайын дедим, просто менде эки чоң тандоо болду да. Всё, баардык нерсени кечиришип жашайлы деген сыяктуу же. Бир четинен жүрөк жараш дейт, бир четинен мен жарашпа дейт. Анан ошондо өзүм айттым, давайчы мен өзүм эркек болуп бир чечим чыгарайын. Ошол сөзүмдү дагы айттым. Мен азыр экөөбүз тең жарашабыз, кайрылуу экөөбүз дагы башталат. Лучше сага бир токтолгон бала керек, мага бир токтолгон кыз керек. Экөөбүз тең окшошпуз. Деп ошол жерде өтө мен жашоомдо мындай чоң тандоо болгон эмес. Ошол кездегидей. Ошол кездегидей мен тупик болуп калды, азыр эмне кылсам экен? Азыр мен жарашып кетсем, кийин кандай болот? Дагы позоруң чыгат. Сеники да, аныкы да, дайыгың уят болсун элге. Лучше токтот деген сыяктуу. Ошентип өтө бир кыйналгам. Билейин, мен өзүм бактым, өзүм жоготтум деген сыяктуу же. Ладно. Значит, ошо тагдыр экен дегендей болупчу. Точкасын койдум. Өзүм эркектин айтканынан кайтпайм. По-любому экөөбүз дагы чогуу болбойбуз. Да лучше ошол жигитиңе эле тий. Мен да башка кызга алайын деген сыяктуу. Ошол менен болду, вообще там көрүшпөдүк кийин. Почти жакында бир жыл болот, көрүшпөдүк. Азыркы учурда ал адамдын дагы өзүнүн турмушу бар, жаңы турмушка чыккан, бактылуу болсун деп. Бактылуу болсун да. Деп билебиз, эми болгонун бул Жашоо, бир бөлүгү болгон үчүн айтып берет. Да. Андан кийин сизде таанышуулар болду. Ал таанышуулар дагы казак кыз менен болду. Кайсы деп. Ал кыз менен бир тоже проектке биз чакырат.
айтат кайсы кызды коелу дейт. Мага айтам без разницы дейм. Мен бир суроо берейинчи. Ошол учурда жүрөгүңүздөн толук жубайыңыз кетти беле, мурунку жубайыңыз? Өчтү беле? Унутуп, анан кийин жаңы таанышуу башталды. Анткени чоң сүйүү деп атпайсызбы? Жок, анткени уже анын өзү башка үй бүлөсү бар го. Уже ал тууралуу ойлобойм деле, ал тууралуу эстебейм деле. Уже бирөөнүн бирөөсү, менин жашоом башка, анын жашоосу башка. Ошол кезде эле мен катуу кыйналгам башында, уже өзүм чечим чыгаргандан кийин. Андан кийин ал кийин барып анан күйгө тийбеди. Ошол чечим чыгарган кезде кыйналгам. Неге деген сыяктуучу. Азыр уже бардыгы нормально. Ошол кезде эле сразу бир айдан кийин өзүм уже чечим чыгарып атпаймынбы? Айттым, мен өзүм ушул адамым, сразу эле чечимди чыгарам, всё. Артка жол жок деген. Айттым, болду уже, ал бирөөнүн бирөөсү. Сен өз жолуң менен, ал өз жолу менен. Ал тууралуу иши ойлонбойм азыр. Андан кийинки таанышуучу? Андан кийинки таанышууда тоже хайп болду. Хайп болду эмес, мисалы, мен просто элдин астында. Дагы казак кызы. Да. Мисалы, аерде казак болсун, орус болсун, өзбек болсун, просто мага көңүлүбүз туура келип калат. Экөөбүздүн бир проект барабыз. Ага чейин бизди көргөн эмесмин агызды. Көрчүбүз, бирок только сүрөттөрүн, видеолорун кээде көрүп калчубуз. Бирок живой көрүшкөн эмеспиз. Аты Диана, казак кызы, тоже ошо биз проектке барып таанышып калабыз. И биз ушул проекттин видео тартабыз, элдерге жагат, кошуп баштайт. Жарашасыңар деген сыяктуу. Ага айтам, может таанышып коеюн деген сыяктуу. Таанышып көрө элебиз. Элге айтпай таанышып көрүп жүрдүк. Мындай карасак, жашынакай кыз неге таанышып көрбөскө? Просто бизге элдер билип коет да. Видеолорду ар жака чыгарып айтабыз. Давайте лучше өзү эле айтайлычы элге. Биз таанышып көрүп атабыз, бир ай болуп калды деген сыяктуу. Таанышып бизде сүйүү болду, башка болду дей албайм. Просто таанышып көрдүк, симпатия болду, ал тараптан, мен тараптан. Ошентикенден кийин бир 3 ай 4 ай сүйлөшүп көрдүк. Мисалы, сразу эле бизде ойбай, жанагынтип сүйүп калдым, махабат болду, алам деген нерсе эмес. Ошентип таанышып көргөндөн кийин кайра эле түшүнүп билдик, что экөөбүздүн бири-бирибизге туура келбейбиз деген сыяктуу. Ал тем более жаш менден чоң, 3 жашка чоң. Роль ойнойт бекен? Да, просто ойнойт. Бирок өтө жакшы кыз. Аз деле чалышып турабыз, чуатам деген сыяктуучу. Баштап жолугуп турабыз. Эч кандай бир жаман нерсе жок, жаман ой дагы жок. Только бир жолугуп турабыз, сүйлөшүп дегендей. Андан кийин жакында эле туулган күнүңүз болуп өттү. Андан кийин деп 10 да айттым го, 10 адамга айттым го. Туулган күнүңүз болду. Туулган күнүңүздө дагы аябай чоң жаңылык болду окшойт. Аидага болгон сунуш кандай болду? Жок, негизи ага мындай. Көрүп аткан элдер дагы мындай эки ойго түштү болуш керек. Жок, негизи ага мындай кичинекей пранк болгон негизи. Пранк беле? Негизи булай дедим го, ё-моё. Негизи мындай айтып көрөйүн дегем да. Кандай кылып аткан деген сыяктуучу. А так Айда досум, да айтам, доспуз, өтө жакын доспуз. Просто Айда кандай кабыл эткен, пранкты деген сыяктуучу. Бирок ага айткан эмесмин. Бирок кийин айттым, что бул пранк экенин түшүндүрдүм. Ооба деп ал жакшы эле кабыл алып, просто эл экөөбүз негизи дайым кошо берчү да. Анан элге кошкон элдерге мен пранк кылып коеюн дебедим да. А так Айдага бир сүйүү, махаббат деген нерсе жок. Досум. Азыр күнгө чейин чалышып турабыз. Чотам досум, каяктасың, бирдеке депчи. Аябай керек убакта мен дагы поддержкамды берем, ал дагы мага берет дегендей. Ошо айткам сразу эле, кийин анын өзүнүн билишим боюнча жигити бар, аны деле билет болчумун. Ага да айткам, брат, мен пранк кылып атам деген сыяктуучу. Ал всё деп эле түшүндү ал деле. Айда кийин просто биз элге кийин айта албай аттык да, чтобы эмне биз оюнчук кылып атасың деген сыяктуу. Просто мен кошуп аткан элге пранк кылам дедим да. А так Айда досум, өтө жакшы кыз, өтө алкандай жигити бар. Жигитине да айткан болчумун, пранк кылып атам деген сыяктуу. Азыркы учурда сиздинчи жүрөгүңүз кандай? Бошпу же? Бомбош, вообще бомбош. Пустой турат. 3,5 кирейин деп койчу. Азыркы учурда жумуш менен элегиз. Кандай жаңылыктар болуп атат? Жаңылыктарга послезавтра Ташкентке кеттим. Эмне, иш сапары болду? Иш сапары менен, ооба, өтө эже бар го, Азода Нурсаидова, ошонун бир жаңы ырбы, ошого клипке чакырып.
Мен билгенде сиз жакшы да ырдайсыз. Балким келечекте ырдап чыгам деген оюңуз бар. Негизи план жок, бирок өзүм үчүн ырдап коем көрөчү. Келечекте билбейм, уже артисттер, ырчылар толтура эле го. Мен өзүм жетишпей атам. Анан азыркы учурда Кытайга барып өзүнүн ишкерлигин баштап аткан ишкерлер да көп болуп атат. Сиз дагы Кытайга биринчи алгачкылардан болуп, Мен биринчи баштаган блогерлердин бирисиз. Анан ошол боюнча кыскача айта кетсеңиз. Мен өзүмдө бизнеске кандай экенсиз же балким өзүмдө жеке магазин бар да, ошол жака товар алып келген барган болчумун. Ошентип ошол жумуш мага жагат. Эми бул эмеде товар болгондон кийин ар кандай болот да. Кээде кечүү болот, кээде эрте келет дегендей сыяктуу. Бир минус жери товарлар кээде кеч келип калат. Өтө жанагынтип уяласың элдерденчи. Кээде чындап жанагынтип кечигип калат, жолдор жабылып калат. Ал жакта жанагы кыш болуп калышы мүмкүн дегендей го. Анан ошо айткан күндөн кечиккен эле минус болот. А так плюс жерлери өтө арзан. Бизге ошол эле качество бизде мисалы 6000 сомдук нерсе аякта 2000 сом дегендей боло берчү. А биздикилер эмне анчалык кылмаса да билбейм. Эми, конечно, өзүбөт, бирок өтө кымбат да. Ошол плюс жери акчаны көбүрөөк табасың. Минус жери бир аз кечигүүлөр пайда болот. Ошондон эл бир аз чоң там кеч татко бирдеке дейт негизичи. А так жакшы. Азыркы учурда 25 жаштасыз. 25 жаштагы Аргенде кандай жетишкендиктерге жетишти? Материалдык жактан дагы, моралдык жактан дагы? 25 жаштагы Аргенде азыркы учурда биринчи арканды узун таштап калдым. Всё, болбойт эмес. Эмнеге болбойт экен деп сураштырып дегендей. Өтө чоң өзгөрүш бар. Мисалы, мурда кичинекей ойлонсом, азыр чоң ойлоном. Ошо бир жерге барсам 2 айда ойлонуп барам дейсиз. Ооба, мисалы, силер деле деп да. Мисалы, азыркы деле темам делечи, өтө жаңа айтыштан корктум болчу. Бирок эми мен бир жаман нерсе, мисалы, до конца эме кылган жерим жок, просто жаш балдарга сабак болсун дедим да. Өзгөрүш бар, конечно, анткени 20 жашында эч нерсем жок болчу. Азыр Кудайга шүгүр бардыгы бар. Үй десе үйүм бар, машина десе машина, жеке бизнес десе өзүм бизнесим бар. Да не керек? Бардыгы бар, ата-энем жанында, бир тууганым жанында. Ошол бардык этаптан өтүп келип атабыз эми, билбейм. Келечекке пландарыңыз? Келечекте пландарым өзүм кино тартсам деген план бар. Өзүм бир кандай жанрда? Бир болгон окуяны тарткым келет. Драма? Драмада бардык аралаш. Драма, мындай болгон окуялар болот го. Ошо өзүм мисалы айтпадым, жана Москвада жана көрдүм, ошол сыяктуу кинону тарткым келет. Мисалы, ошол жол жаман жол, туура эмес экен деген ошол жолдо кино тарткым келет. Мисалы, азыркы учурда жанагынтип көп болуп атпайбы, ошол жаш балдарга да үлгүлүү болсун деп, ал жол жаман жол экен деген сыяктуу ошондой кинолорду тарткым келет. Ийгиликтейбиз, анда келечекте Аргенде келечекте уже эндиги жылы. Кийинки жылы эле. 27-де буюрсам март айында азыркы учурда бардык бүт финансовый акчалар даяр. Просто бир жакшы бир сценарийди карап атабыз. Болгон чыныгы окуяны тартыш керек болуп атат. Буюрса 2027 майданбы, может марттанбы тартып баштайбыз. Анда сиз режиссер катары дагы. Режиссер катары. Эми типа да. Анда эмесе бүгүнкү маегибиз жыйынтыкталып атат. Сизге эркин микрофон берейин дагы, анан көрөрмандар менен коштошсоңуз болот. Давайте. Достор, бул айтып аткан бардык сөздөрүм чын жүрөктөн чыкты. Эгерде кимдир бирөөгө жакпай калган болсо, кечирим сурайсың го. Просто дегенде болушу мүмкүн да, эми жанагы бул эмне айтып атат деген сыяктуу. Бул нерсенин бардыгы өзүм басып өткөн жолум айтып бердим, анткени кээ бирөөлөрдөн может быть сабак болот дегендей. Ошондуктан короче, эмне болсо мен силерди жакшы көрөм. Барыңар жакшы жүрүңүздөр. Жылдыз тайымды көрүңүздөр.